Бул апта башында депутаттарды шайлоо тартибин өзгөртүү боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Ага ылайык Кыргызстан мажоритардык шайлоо тутумуна өтүп, өлкө боюнча 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, ар бир округдан 3 депутат шайланат. Тиешелүү мыйзам долбоорун парламент спикери баш болгон 9 депутат иштеп чыккан. Бул долбоор коомдук талкууга чыгары менен эл арасында ар түрдүү пикирлер жаралып, талкууга жем ташталды. Мыйзамда белгиленген мажоритардык тутум боюнча эл өкүлдөрүнүн шайланып келиши коомдо бөлүнүп жарылуу тобокелчилигине себеп болушу ыктымал деген кептер айтылды. Деген менен мыйзам долбоорунун демилгечилери жана айрым депутаттар мындай пикирден оолак. Алар бул система тескерисинче жемишин берип, өзгөчө көп көңүл бөлүнбөй жаткан аймактардын көйгөйлөрү көтөрүлө баштайт деген пикирде. Ал эми БШКга жаңыдан төрага болуп дайындалган Тынчтыкбек Шайназаров болсо, депутаттар сунуштаган жаңы мыйзамга баа бере албайм деп пикир айтуудан карманууда. Сунушталган мыйзам долбоорунун негизги өзгөчөлүктөрү жана анын өлкөнүн саясий системасына тийгизе турган таасири тууралуу кесиптешим кенен айтып берсин. Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тартибин өзгөртүү сунушталып, президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилмекчи. Долбоор учурда коомдук талкууга чыгарылган. Ага ылайык жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округтарынан шайланып келет. Өлкө боюнча 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, ар бир округтан 3 депутат шайланат. Аймактарды жана анын чегин борбордук шайлоо комиссиясы анактайт. Бул деген көп мандаттуу территориалдык округ менен бирок мажоритарный система менен тандала турган система. Бул деген Кыргызстаныбыздын 30 округу болот. 30 округу 140 миң избирательный тегерегиндеги округтар түзүлөт. Ал эми бир округдан жана көп мандаттуу деген 3 депутат келет. Талапкерлер өзүн көрсөтүү тартибинде бир эле шайлоо округунда катыша алат. Ар бир округтан эң көп добуш алган 3 талапкер жеңүүчү катары таанылат. Эгерде талапкерлердин добуштары бирдей болсо, биринчи болуп толук документтерин берген талапкер жеңүүчү деп эсептелет. Партиялар сунуштай берет, алар деле өзүнүн талапкерлерин бере берет. Мисалы, бир округга партия бир деле берет. 30 округга 30 талапкерин берет. Үчөөнү бере албайт, только бирде. 30-ту бере алат, мисалы, 30 округгачы. Эгер 30 өтүп келеби, же 15 өтүп келеби, бияка келип, бияктан өзүнчө фракция түзүп алса болот ошол. Уже келгенден кийин эми ал ошол партиянын атынан келип атышат да. Анан кийин дагы бир мындай бар да. Бир шайлоочу, бир избиратель. Ошол үчөөнү тең салат. 2 эркек, бир аялга салат. Үчөөнү шайлайт. Аялдар үчүн 30 мандат квота катары бөлүнүп, аймактык шайлоо округдарында катталган аял талапкерлердин арасынан эң көп добуш алган аял депутаттык мандатка ээ болот. Муну менен гендердик балансты сактоо максатталганы белгиленүүдө. Билесиздер, азыр деле 7-созувда 30% айымдар болсун дегени менен, бирок толук түрдө 30 жок. Анткени билесиздер, жарым-жартылай смешанылууга байланыштуу партиядан бул квота сакталып келди. Ал эми бир мандаттуу чыккан округдардан алардан эми эркектердин арасында айымдар жеңишке ээ боло алган жок да. Ошого байланыштуу азыр милдеттүү түрдө 30 округтан бирден жок дегенде мындай айым келсе, анда жана айтып кеткендей эле 30% же болбосо 30 айым кийинки созувда Кудай буйрса депутат болгонго толук түрдө мүмкүнчүлүк түзүлдү деп айтат элем. Долбоорго ылайык депутаттардын орду бошогондо, тактап айтканда, мандатынан ажыратылып же тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ошол округдан добуш боюнча кийинки орунду алган талапкерге мандат берилет. Ал эми аялдын ордуна аял гана келет. Көп эле депутаттар алмашты, мисалы, анда мандатныйлардан, партиядан да анан шайлоо болбоду. Ошонун өткөндө мен Синтезбиркомдон алдым, канча расход кетти финансы жагынанчы. Где-то 110 миллион кетиптир да. Анан азыркыны болсо мындай киргизип атабыз. Эгер ошол экөө келип атпайбы депутат болуп, артында үчүнчү азыраак алган үчүн артында болот, үчүнчү болуп, ал болсо уже шайлоо болбойт. Бул экөө дагы бир должностко кетип кала турган болсо, артындагысы келе берет. Ошонусу келе берет уже. Берки аялдарда да ошондой да. Бир жумушка же кызматка кетип калса, анысы келе берет да. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде белгиленгендей, жогорку кеңеште партиялык тизме боюнча түзүүгө өтүү менен депутаттардын шайлоочулардан алыстап кетүүсү байкалган. Ошондуктан сунушталган долбоор партиялык тизме боюнча шайлоонун кемчиликтерин оңдоого багытталган. Чыгашаны азайтуу биринчи. Экинчи, партиядагы коррупционный схеманы жоебуз. Үчүнчү, жанагы аялдарды
уже эмени тиги мыйзамдын аткарылышы. 140 мың тегерегинде округтардын элдердин наказдарын аткаруу, ошол жакта элдин көйгөйлөрүн көтөрүү, ошол жактагы региондун өнүгүшүнө эгерде бир округтан бир 3төн депутат чыга турган болсо, анда биринчиден ошол жактын өзүнүн проблемасы менен алек болот. Эми бул жерде партия жоолуп кетти дегенден алыс болуш керек. Партия выдвигать эте берет. Дагы бир нерсе, ушул биздин сыртта жүргөн жарандарыбыз, мындайча айтканда мигранттар же башка жарандарыбыз, аларга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Алар дагы мисалы Россия Федерациясында болсо, ал жерде дагы мурдагыдай ЦИК өзүнүн бөлмөлөрүн ачат дагы, ал жерден кайсыл округда, кайсыл жерге, кимге добушун бере ала турган мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Аталган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгаары менен катуу талкууга жем таштады. Мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округтарынан депутаттардын шайланып келиши коомду трайбализмге жеткирип, эл арасында бөлүнүп жарылууга алып келбейби деген суроолор жаралды. Мындай пикирлердин бирин Равшан Жээнбеков да айтып, мыйзамдын ушул жана башка тобокелчиликтерине токтолгон. Бул 30 округка бөлүү мына ушул жердешчилик, трайбализмди, регионализмди күчөтө турган механизм болуп эсептелет. Экинчиси, депутаттар, жергиликтүү деңгээлде шайланып келе турган депутаттар, алар жергиликтүү гана маселени, суу маселесин, жер маселесин, жол маселесин, ошол округтун гана маселесин көтөрүүгө кызыктар болуп калат дагы, жогорку деңгээлдеги мамлекеттик маселелерге кызыкчылыгы жок болуп калат. Бул көз караш, бул механизм бизди мамлекет улут катарында бир топ жыл артка тартып коет деген көз карашым бар. Саясатчы жана коомдо таасири бар айрым активисттердин мындай пикирлерин кээ бир депутаттар колдосо, мыйзам долбоорунун демилгечилери жана айрым депутаттар ага макул эмес. Алар жердешчилик же тууганчылык деген нерсе жаралбай, тескерисинче ар бир шайланып келген депутаттын жоопкерчилиги артат деген пикирлерин билдиришүүдө. Тескерисинче наоборот трайбализм болбойт. Анткени билесиздер, азыр анча-мынча андай нерсе ачык айтылып атат. Кайсыл бир партия аттарын атап эле коеюн, өзүнүн списогуна көбүнчөсү бир региондон киргизип алган. Эмне үчүн ал только ошол региондон киргизет? Керек болсо башка бир камтылбаган региондор бар. Эмне үчүн ал региондор камтып кеткен эмес? Бир мандаттан келгенден баары эле Кыргызстан бөлүнүп кетсин дебейт. Баарыбыз бирдей өнүгө көздөп атабыз. Мен деле бүгүн Баткен боюнча маселени көтөрдүм. Баткендеги оштук депутаттар Көл Нарын чүй боюнча көтөрүп атат. Жок, ал эми болбогон сөз да. Мына бүгүнкү күнү биз бир мандаттуу округтан 36 депутат отурабыз. Бүгүнкү күнү эмне өзүнүн эле округун карап атат, ошол эле мамлекеттик деңгээлде иш алып барып атат ар бир депутат, туурабы? Ошондой эле да, ал баягы партияда жүрүп, партиянын жетекчилеринин сөзү да бул. Андай терс жагы дагы бар, терс жагы да ушундай бар. Бирок трайбализм болуп атканда, алар дагы партия аркылуу келсе болот да. Туурабы? Тоскоолдук жок да. Мисалы, биз ушундай эле калтырсак, анда трайбализм болсо, анда партия аркылуу келе берет да анда. Ошондой эле мыйзам долбоору сунушталып, коомдук талкууга чыгаар менен калк арасында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтөт деген кептер да тараган. Бул боюнча парламенттин кезектеги жыйынында төрага Нурланбек Тургунбек уулу жооп берди. Ал 7-чи чакырылыштын депутаттары өз милдеттерин толук аткараарын белгилеп, шайлоо мөөнөтү өз учурунда болоорун белгиледи. Коомчулукта сөз болуп атат, күзүндө шайлоо болот экен, парламент мөөнөтүнөн мурда кезексиз тарайт экен деген бунун бардыгы куру бекер сөз. Эч кандай шайлоо мөөнөтүнөн мурда болбойт. Баса белгилегим келет. Шайлоо эмдиги жылы өз убагында өтөт. Ал эми милдеттүү каралган аялдар үчүн 30 квота демилгеси да көпчүлүк тарабынан колдоого алынгандай. Анткени учурдагы чакырылышта 30% гендердик балансты сактоо тартиби толук аткарылган эмес. Мен гендердик баланс боюнча 100% колдойм. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ушул 20%дан бир аз өйдөрөөк, бирок мыйзам боюнча 30% болуш керек да. Анан бул жаңы мыйзам аркылуу чындап эле 30%дык квотасы сакталып келет. Жана ошол кайсы региондон эң күчтүү айым, эң көп добушка ээ болгон айым келсе, бул жакшы да. Анткени ошол региондун маселелерин көтөрөт, өзгөчө социалдык маселелерди. Именно ушул гендерный теңчилик жактан бул жакшы болот. Аялдар өзү келгени жакшы да, көп болгонубуз жакшы. Биз деген энебиз, бизде мээрим көбүрөөк, майда көрүнбөй калган көйгөйлөрдү биз айта алабыз да, тартынбайчы.
Сунушталып жаткан бул мыйзам коррупциялык көрүнүштөргө да бөгөт коет деген ишеним бар. Көпчүлүккө маалым болгондой, партиялык система аркылуу шайлоонун жүрүшүндө шайлоочуларды сатып алуу аракеттери катталарын мисал келтирип жатышат. Мына шаардык кеңешке талапкер катары мен коюп көрдүм, бирок бул нерсени айтышым керек да. Азыркы жаңы кабыл алып аткан коомдукка чыккан талкуу менен азыркынын айырмасы кечээги шайлоо. Кечээги шаардык шайлоо бул бизнес эле болуп калды да. Менин жеке оюмда ушундай эле болуп калды. Биздин катарында эле болуп калды. Эскилери гана өтүп, көбүнчө жаңы муундар, жаңы өсүп келе жаткан балдарга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен муну баса белгилеп коеюн, талапкер катары. Анан азыркы айтылып аткан нерсе мына бул жакшы нерсе деп мен ойлойм. Биз жаңыланып болуп атат мамлекетибизге. Эмне үчүн барбашыбыз керек? Барышыбыз керек. Бул 30 регион, мен азыр окуп атам, талап ушундай 30 адамдан ушу бирден бир мандат баягындай партиялык тизме деген акча берүү деген жок эле экен. Бул жакшы нерсе. Бул ар бир жарандарга, күчтөмөлөргө мүмкүнчүлүк берип атат да. Мурда калтасы калыңдар эле өтө берчү эле. Көпчүлүккө маалым болгондой, Кыргызстанда шайлоолорго калктын катышуусу солгундаган. Буга өлкөдөгү саясий туруксуздук, ага байланыштуу шайлоолордун улам өткөрүлүп турушу себеп деп белгиленип келет. Мындан улам депутат Марлен Маматалиев жарандарды шайлоого катышууга кызыктыруу үчүн лотерея өткөрүп сыйлык берүүнү сунуштоодо. Мындай да, явканы кантип алып келебиз, кантип жарандарды ушул шайлоого майрамга келгендей кылабыз деген маселе туулуп атпайбы? Ооба, штраф кылсак болот. Бирок штрафка бүгүн адамдар чыдайбы? Чыдабайт. Аны дагы айтат. Мына штраф кылып атасыңар, башка кылып атасыңар деп дагы көп туура эмес нерсе айтылып калышы мүмкүн да. Анан барбай койгон элдерди кантип жазалайбыз? Канча штраф менен жазалайбыз? Эл кантип кабыл алат? Ошондуктан биз стимул кылайлы дедик эле. Стимул катары. Анан дагы бир нерсе бар. Артынан дагы бир мыйзам келип атат. Бул жөн эле лотерея бир ой болот эле. Экинчи ой, анда келиңиздер, баягы банктарда кредит алганда чорный списокко түзүп калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу бир такыр өзүнүн граждандык укуктарын аткарбаган, милдеттерин аткарбагандарга мүмкүн ушул сыяктуу бизден мамлекеттен берген льготалар да, бул баарынан эмес, льготалардан эмне үчүн алат анда? Ал эмне бал менен тең укуктуу боло алат. Ушул сыяктуу нерселер каралып атат. Биз бир гана лотерея эле эмес, башка жактарын да карап атабыз да. Биздин эң негизги максат ошол адамдарыбызды, элдерибизди алып келип жакшынакай кылып шайлоого алып келели деп атабыз. Ал эми шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын төрагасы Тынчтык Шайназаров да 21 декабрда өткөн брифингде шайлоого катышуучулардын аздыгы негизинен жаштар арасында байкалат деп белгиледи. Жана БШК маселени кантип чечүүгө ниеттенип жатканын айтып берди. Дүйнөдө шайлоого катышпагандыгы үчүн айып пул салуу практикасы бар. Бирок добуш берүү биринчи кезекте конституциялык укук. Ошондуктан биз түшүндүрүү иштери, ачык айкындуулукту жогорулатуу, жаңы технологияларды колдонуу аркылуу катышууну жогорулатууну пландап жатабыз. Бор шайкомдо аралыктан жана электрондук добуш берүүнү колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. БШК төрагасы шайлоочулардын катышуусун жогорулатуунун башка жолдору тууралуу айтып жатып, депутаттар сунуштаган айрым чараларга каршы эместигин белгиледи. Ошондой эле шайлоо процессине БШК гана эмес, жергиликтүү бийлик жана башка мекемелер да кызыктар болушу керек деп эсептейт. Лотерея боюнча биз каршы эмеспиз. Бул кандайдыр бир деңгээлде биздин шайлоочулардын шайлоонун участкаларга келип өзүнүн добушун бергенге бир салым деп ойлойбуз. Анан могойдо шайлоону өткөрүүдө бир гана Борбордук шайлоо комиссиясы эмес, бүткүл мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик кызыктар болуш керек да. Депутаттарды шайлап алуунун жаңы тартиби сунушталган жаңы мыйзам долбоору боюнча баа берүүдөн алыс экенин маалымдады Шайназаров. Аны менен катар шайлоо өз учурунда тактап айтканда 2026 жылы өтө турганын да кошумчалады. Депутаттардын демилгеси учурда коомдук талкууга коюлду. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан талкуулар жүрүп, сунуштар каралып жатат. Албетте депутаттардын демилгелерине баа бере албайм. Мыйзам кабыл алынса, Борбордук шайлоо комиссиясы аны ишке ашырат. Ошонун негизинде иштейбиз. Белгилей кетсек, Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тартибин өзгөртүү сунушталууда. Ага ылайык жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округтарынан шайланып келет. Өлкө боюнча 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, ар бир округтан 3 депутат шайланат. Долбоор учурда коомдук талкууга коюлган. Ал эми парламенттин 7-чакырылышына чейин 120 депутат болгон. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.